Көп эжейлер, эжекелер пенсия курагындагы тарынат болуш керек. Биз азыр жаш окуу иштейм дегендер өтө көп. Айрыкча айлык жогорулаган сайын. Сиздер билесиздер, академияда иштеген окумуштуулар мектепке кетип атат. Анткени мектептин айлыгы жогорулат. Сурап келсеңиздер, ошол урматтуу төрага менен кездешкенде да ушуну айтты. Академиктердин айлыгы жөнөкөй мугалимдерден артта калды. Меники бардыгы мектепке кетип атат деп багайт. Туурабы? Пенсия курагындагы мугалимдерге биз директорлорго 9 саат берсек, пенсия курагындагы мугалимдерге да 9 саат берели деп атабыз. Ошондой буйрук чыгат. Экинчиден биз улуттук билим берүү порталын ачабыз. Ошол жерде бүт вакансиянын баарын элейбиз дагы, квалификациялык талаптардын баарын коебуз. Анан дүйнөлүк практикада пенсионер эмес деп болбойт, алардын көндүмдөрү биринчи орунда турат. Балким ушунчалык мыкты мугалим бар. Ошол биз сабактарды байкап жүргөндө, ошол пенсия курагындагылар технологияларды пайдаланып сабак өткөнүн көрдүк. Бул жерде мугалимдин өзүнүн компетенттүүлүгүн жогорулатып, ошого жараша акы алуу принцибин коебуз. Ошондо жана сиздин телефондо бир айда канча жерге бардың деп көрсөтөт го, адрестерин көрсөтпөйт. Дал ошондой жасалма интеллект биз. Ошондо мугалимдерге 100дөн 500ге чейин өзүнүн окутуу курстарын коебуз. Анан ошону окуйт, форумдарга жазат. Андан кийин ошонун негизинде буюрса мындай жазалоо иретинде эмес, ушул сентябрлардан баштап жалпы мугалимдердин билим деңгээлин аныктоону өткөрөбүз, жалпы республикалык тестилөө. Жазалоо эмес. Ошондо кайсы вуздардын рейтингтери чыгат, кандай окутуп аткандыгын, кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү курстарынын кемчилиги, мугалимдердин муктаждыгы чыгат да, ошого жараша жана онлайн дүйнөлүк курстардын баарын илип коебуз. Экинчиден акча төлөө, ошол окуучулардын жылда билим деңгээлин аныктайбыз да, ошол мугалим пайдаланып аткан моого ачып кирдиби, көрдүбү, пайдаландыбы, бүт баарын жасалма интеллект аныктап турат дагы. Окуучунун билим деңгээлине жараша анан эмгек акы төлөй башталат. Ошондо базалык эмгек акы кала берет. Эгер жакшы натыйжа берсе, эгер 20 000 болсо базалык эмгек акы деп коелу, эгерде жакшы көрсөтсө 120 000ге чейин ала берсин. Ал ички мындай дем берүү, мындай түрткүлөө эффектиси иштей баштайт. Азыр сырттан эле 72 саат сырттан окутушубуз керек, анан айлыкты эле жогорулата беребиз деп атпайбызбы? Анан ал тынымсыз айлыкты жогорулатканда стагнация болот.